Саламатсыздарбы? Биз бүгүн сиздер менен кайрадан кыргыз тили сабагынын үстүнө жолугушуп отурабыз. Туура, албетте, көптөн бери видео сабак даярдабай калдык. Туура, көптөн бери чыгарбай калдык, жоголуп кеткендей болдук. Бирок мунун өзүнүн бир нече себептери, шарттары, жагдайлары жана башка ушул окшогон толгон топой маселелер бар. Бирок эч нерсе эмес, кыргыз айтып коет, эчтен көрө кеч жакшы дейт. Анда адаттагыдай сиздер менен мен Капар Мамналиев, кыргыз тили сабагы баштайбыз. Биз бүгүн сиздер менен биргеликте аналогиялар же окшоштуктар тууралуу сөз кылабыз. Албетте, окшоштуктар эмне экендиги сиздерге бардыгыңыздарга белгилүү. Жалпы республикалык тесттирлөө жакындаган сайын окшоштуктар бизге улам тынымсыз күн сайын кезигип жолугуп баштайт дагы. Аны үйрөнүүгө көп далалаттарыбызды жумшайбыз, көп далалат кылабыз. Биз бүгүн сиздер менен аналогиялардын бир нече мисалдарын чечмелеп түшүнүүгө аракет кылабыз. Анда биринчи мисал кеттик. Биринчи айруу жыртуу деп турат. Андан соң жанында мына А, Б, В жана Г деген 4 вариант. Биз ушулардын ичинен туурасын табышыбыз керек. Ушул жерден аналогиялардын башка тесттин башка түрлөрүнө караганда бир айырмачылыгын унутпашыбыз керек. Аналогияларда так конкреттүү туп-туура деген вариант болбойт. Маселен айталы, зататоч кайсы суроого жооп берет дегенде, А ким эмне, Б канчанчы, В эмне кылып жатат, Г кандай кайсы деген суроолор болсо, биз автоматтык түрдө бул жерде так туура жообун билебиз. Албетте, зататоч ким эмне деген суроого жооп берет. Бул так туура жооп. Болбосо 1 кошуу 1 барабар канча? А 2, Б 3, В 4, Г 5. Демек бул жерде так туура жооп бар. 3 эмес, 4 эмес, 5 эмес, албетте А варианты 2. Бул так жооп. Ал эми аналогияларда так конкреттүү ушул жооп деген жооп болбойт. Бул жерде башкаларга караганда жакыныраак, башкаларга караганда туураараак, башкаларга салыштырмалуу окшошураак деген түшүнүк жашайт. Так ушул жок туп-туура делбейт, башкаларга караганда туураараак болот. Ошону унутпашыбыз керек. Демек, башкалар канчалык алыс болсо, демек биз туура деп санаган жооп берилишине бир топ жакыныраак болот. Аны азыр эми бир нече мисалдардын табууда, чечмелөөдө түшүнүүгө аракет кылабыз. Демек, айруу жыртуу. Бул жерде айруу менен жыртуунун экөөнүн кандай байланышы бар, ортосунда кандай байланыш бар? Албетте, биринчиден айруу жыртуу деген дагы бул экөө кыймыл аракет, иш аракет. Кандайдыр бир кыймылды түшүндүрүп жатат. Андан соң эми майнит өтөбүз. Айруу бир бүтүндү бузуп таштоо, жыртып таштоо. Жыртуу деле ошол. Бир бүтүн нерсени бөлүп таштоо бир нече бөлүктөргө. Демек, айруудагы, жыртуудагы бир бүтүн нерсени бир нече бөлүктөргө бөлүп таштоо дегенди түшүндүрөт. Демек, экөө дээрлик синоним. Толук кандуу гана синоним болот. Эми синоним деген билесиздер, бул мааниси окшош. Айтылышы, жазылышы башка, бирок мааниси окшош, жакын болгон сөздөр. Демек, айруу, жыртуу синоним. Демек, бир нерсени бузуу дегенди түшүндүк. Экөөнүн байланышы ушунда. Анда биз туура жоопторуна кайрылабыз. А варианты. Сындыруу, чаптоо деп турат. Сындыруу, чаптоо. Эми сындыруу, чаптоо бири-бирине кандай байланышы бар? Албетте, сындыруу дегенде кыймыл аракет, чаптоо дегенде кыймыл аракет, иш аракет. Бирок экөөнүн ортосунда маанилик жакындык барбы? Албетте, сындыруу деген талкалоо, бүлүндүрүү, бүтүн нерсени сындырып таштоо. Ал эми чаптоо дегенчи, чаптоо деген бул тескерисинче кайта бул бүтүн нерсени бөлүү эмес, ажырап кеткен нерсени же бир жери жарылып кеткен жерди бекитүү, оңдоо, түзөө. Демек, бул жерде экөө бири-бирине толук кандуу синоним боло албайт. Бирок башында айткандагыдай эле бул такыр туура эмес жооп дегенден оолак болуу керек. Буга биз суроо белгисин коюп турабыз. Анткени андан кийин Б, В, Г деген 3 вариант бар дагы. Ушунун ичинен карап көрөлү. Эгер ушунун ичинен буга караганда жакыныраагы болсо, буну сызып таштайбыз. Эгер буга караганда такыр жакыныраагы жок болсо, мүмкүн ушул туура жооп болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан эми кийин Б вариантын өтөбүз. Үзүү, жулуу. Демек, биринчиден үзүү, жулуу деген дагы бул бир жакшынакай турган нерсени жок кылып таштоо дегенди түшүндүрөт. Үзүү, жулуу.
экөө тең. Үзүү дагы бир нерсени бузуп таштоо, жулуу деле бир нерсени бузуп таштоо. Экөө тең кыймыл аракет. Бүлүндүрүү. Демек, бул сындыруу чаптоого караганда бир топ жакыныраак. Анткени экөө синоним. Экөө тең бүлүндүрүү деген маанини бере алат, окшош маанини бере алат. Экөөнүн байланышы бар. Демек, ага караганда булар жакыныраак болгон үчүн анда биз коркпостон эле А вариантын өчүрүп таштайбыз. Дагы эми бул жерге суроону коюп туралы, мүмкүн мындан дагы бир топ жакыныраак варианттар бар болушу мүмкүн. В вариантын өтөбүз. Жымсалдоо жашыруу. Жымсалдоо жашыруу. Эми бул эмнени түшүндүрөт? Демек, жымсалдоо жашыруу экөө тең кыймыл аракет, иш аракетти түшүндүрүп жатат. Жана ошондой эле жымсалдоо деген кандайдыр бир нерсени мындай көрсөтпөй, байкатпай коюу. Жашыруу деген дагы акыр бул бекитип коюу. Башкаларга жарыя кылбоо. Демек, маанилик жактан экөө бирине экинчиси байланыштуу. Экөө тең синонимдик маанини бере алат. Экөө тең окшошураак мааниси боюнча. Эми албетте толук кандуу 100% синоним болбосо дагы жалпы мааниси окшош. Демек, мында кое туралы. Анан кийинкисине өтөбүз. Чуркоо, токтоо. Демек, чуркоо бул кыймыл аракет, токтоо да кыймыл аракет. Бирок чуркоо бул кыймыл аракет болгону менен токтоо кыймыл аракеттин токтоп калышы. Экөө бири-бирине дээрлик карама-каршы маани жаратат. Антонимдер. Демек, муну дароо алып таштайбыз. Ошондо бизге бул жерде мынакей эки вариант калды. Үзүү жулуу жана жымсалдоо жашыруу. Демек, синоним катары эле алчу болсок, бул эки вариант тең туура болуп калат. Бирок биз булардын маанисин карайбыз. Айруу жыртуу демек бир нерсени бузуу, бүлүндүрүү, жок кылуу, талкалоо. Ал эми Б жана В деген эки варианттын ичинде бир нерсени талкалоо, жок кылуу деген маанини бергендер мынакей Б варианты. Б варианты. Ал эми жымсалдоо жашыруу синоним, бирок булар экөө баягы бүлүндүрүү, талкалап салуу деген маанини бере албайт. Ошондуктан биз бул жерде коркпостон үзүү жулууну туура вариант катары карайбыз. Башкаларга салыштырмалуу туура. Албетте муну эми бир көз караш, эгер буга чейин аналогияларды талдап жүргөн болсок, бир көз караш менен карап, дароо эле ушул экен деп таап коюуга мүмкүнчүлүк бар, таба алсак болот. Бирок болгону мен кененирээк майдалап түшүндүрүүгө аракет кылып жатам. Ошон үчүн өтө көп сүйлөйт экен, ызжылдак быжылдак экен, гыды-быды деп эле башты ортурат экен дебеңиздер. Бул көбүнчө баягы аналогияны үйрөнүүгө эми кадам таштап жаткан адамдар үчүн. Анда кийинкиге өтөбүз. Экинчиси күл жана ыйла. Бул жерде кандай байланыш бар? Албетте, күл деген бул маанайдын жакшы болуп турушу, позитивдүү маанай, кыймыл аракет. Жана ошондой эле бирөөгө күл деп айтып жатат, буйрук берип жатат. Ыйла тескерисинче маанайдын төмөн болуп турушу, ыйлоо. Көңүлдүн чөгүп турушу, санаадар болуу, муңкануу, кайгыруу, муңга түшүү, бук болуу. Демек, күл менен ыйла бири экинчисине карама каршы. Демек, кыймыл аракет адамдын маанайын билдирип жатат. Жана ошондой эле ошол эле учурда бири-бирине карама каршы маани жаралууда. Анда варианттарга өтөбүз. А варианты шаңдан жана муңкан. Демек, шаңдан жана муңкан деген экөө тең этиш, биринчи окшоштук. Ошол эле учурда шаңдан деген бул маанайдын жогору болушун, жакшы болушун, жаркырап турушун билдирүүчү кыймыл аракет. Бул жерде дагы буйрук маани берүүдө. Шаңдан деп. Муңкан деген шаңдан дегенге карама каршы, бул да кыймыл аракет. Демек, капа бол, кайгыр, ыйла деген маани жаратып жатат. Демек, булар кыймыл аракет, буйрук маанини билдирүүдө, бири-бирине карама каршы келүүдө, антоним болууда, жана ошондой эле бул жерде адамдын маанайы жөнүндө, көңүлү жөнүндө сөз болууда. Демек, туура варианттай, так туура вариант деп айтпоо керек. Мүмкүн Б, В, Г варианттарынын ичинен буга караганда дагы жакыныраагы чыгып калышы толук ыктымал. Анда буга суроо белгисин коюп кое турабыз дагы. Б өтөбүз. Б кара жана ак. Кара жана ак. Демек, кара ак булар бири-бирине антоним, бир окшоштук. Бирок А варианты сыяктуу кыймыл аракет эмес. А варианты сыяктуу адамдын маанайын билдирбейт. Карама каршы болгонуна карабастан. Демек, А вариантына караганда бул анчейин туура эмес, анчейин жакын эмес. Андыктан алып таштайбыз. В өтөбүз. В. Олтур жат. Олтур жат. Олтур жат албетте экөө тең кыймыл аракет. Бирок булар
ортосунда антонимдик карама каршылык маани жок эч кандай. Олтур өз алдынча кыймыл аракет, жат өзүнчө кыймыл аракет. Мүмкүн олтур жана тур, жат жана тур, укта же ойгон десе карама каршы маани жаралмак. Бирок ага карабастан, карама каршы маани болгонуна карабастан бул жерде А варианты сыяктуу адамдын маанайы жөнүндө бир дагы сөз жок. Андыктан муну да калып таштайбыз. Эми акыркы вариант калды. Г варианты. Кайгыр, кубан. Мына бул жерде эми талаштуу маселе жаралышы мүмкүн. Анткени кайгыр, кубан экөө тең кыймыл аракет. Экөө бири-бирине карама каршы маанини билдирип турат. Антонимдик маани. Кайгыр менен кубан. Ошол учурда булар адамдын маанайы жөнүндө сөз болууда. Кайгыр менен ыйла, кубан менен күл экөө дээрлик окшош. Анда туура вариант кайсыл болушу мүмкүн? А, Ж, Г. А, Ж, Г. Эми бул жерде эң негизги маселе бар. Сөздөрдүн орун тартиби. Тактап айтканда, кыргыз тилинде сөздөрдүн орун алмашып калуусунан маани толук кандуу өзгөрүп кете алат да. Айталы, кызыктуу китеп дейли. Бул жөн гана сөз айкашы китептин кандай экендигин гана айтып турат. Сөз айкашы. Ал эми эгер булардын орун алмаштырып, китеп кызыктуу дечи болсок, бул жерде сөз айкашы эмес, сүйлөм жаралды. Ой бүттү, интонация бүттү. Ошол сыяктуу эле мынакей. Демек, кайгыр биринчи турат, кубан экинчи турат. Демек, бул адамдын маанайдын начар болушу биринчи турат дагы, маанайдын жакшы болгон учуру экинчи турат. Ал эми бул жерде болсо күл биринчи, ыйла экинчи. Демек, ошондо салыштырабыз. Кайгыр менен күл бири-бирине окшош эмес, карама каршы. Ыйла менен кубан бири-бирине окшош эмес, бири-бирине карама каршы. Эгер кубан анан кийин кайгыр десек, анда туп-туура болмок. Абдан туура болмок. Бирок буга караганда А варианты жакын болуп турат. Шаңдан ана муңкан. Шаңдан маанайдын сонун болушу, күл дагы ошондой. Муңкан маанайдын анчейин жакшы болбоосу, ыйла дагы ошондой. Демек, бул жагынан ушул вариант туура келди дагы. Биз кайгыр, кубанды алып таштап, А вариантын туура катары тандайбыз. Мынакей. Кийинкиси. Басынт, кемсинт. Бул жерде биз эмнени түшүнөбүз? Албетте, биринчиден басынт, кемсинт бул экөө тең кыймыл аракет. Жана ошондой эле мааниси боюнча булар синоним, окшош турат. Анткени бул жерде кандай маани берип жатат? Өзүңдү башкаларга караганда жогору кой, өзүңдү бийик сез, жогору сез, ал эми башкаларды адам катары теңебе, алардын кадыр баркына шек келтир, аброюн тебеле, алар менен эсептешпе, алар сага караганда төмөн турсун деген мааниге такап жатат, алып келип жатат. Андыктан булар кыймыл аракет, ошол эле мезгилде булар бири-бирине синоним. Анда синоним болсо, анда биз ушуга окшош синонимдерди карайбыз. Залим, зыян, А варианты. Залим, зыян. Булар албетте. Залим деген эмне? Бул ташбоор бирөөнү аябаган. Ал эми зыян деген бул жөн гана сынатооч сөз. Адамдык сапатка байланышы жок. Андыктан бул бири-бирине синоним боло албайт. Мүмкүн залим, зыянкеч болсо, мүмкүн бир аз синоним болушу мүмкүн. Бир жок дегенде 40-50%. Бирок бул жерде синонимдик маани жок. Бирок ага карабастан, башында айткандай эле, буларды такыр туура эмес жооп деп кесип коюудан оолагыраак болобуз дагы. Суроо белгисин коюп кийинки өтөбүз. Б варианты. Б. Төбө, чоку. Демек, төбө деген дагы, чоку деген дагы эмненидендир жогорку бөлүгүн, эң жогорку бөлүгүн билдирет. Демек, синоним. Демек, булар синоним болсо, А вариантында синонимдик маани жок. Демек, ага караганда Б жакыныраак, туураарактай сезилип жатат. Андыктан буну Аны дароо өчүрөбүз. Андан кийин Вга барабыз. В. Мактоо, жактоо. Мактоо, жактоо. Демек, мактоо, жактоо биринчиден кыймыл аракет туура келүүдө, экинчиден булар бири-бирине мааниси боюнча жакын, синоним. Анткени мактоо деген дагы, жактоо деген дагы кимдир бирөөнүн таламын талашуу, кимдир бирөөнүн тарабында болуу, кимдир бирөө жөнүндө жакшы ойдо болуп, жакшы сөздөрдү айтуу, жаман ойдо болбоо. Демек, бул вариант жакындай. Жакындай. Синоним. Синоним. Жана ошондой эле кыймыл аракет. Кыймыл аракет. Демек, бул жерде дагы берилишинде дагы басынт, кемсинт, синоним, кыймыл аракет. Демек, бул жерде В варианты Бга караганда жакыныраактай сезилип жатат.
себеби бул б варианты синоним болгондугуна карабастан булар зататоч кыймыл аракет эмес. Муну өчүрөбүз. Дагы муну кармап турабыз. Андан кийин г-га өтөбүз. Сараң, зыкым. Сараң, зыкым албетте бул экөө синоним. Экөө тең баягы бышык кишини билдирет. Тышканга кебек алдырбаган, кессең кан чыкпаган, такыр эч кимге эч нерсе бербеген. Айласыз берген учур болсо дагы баягы жомокто айтылгандай нары карап ыйлап, бери карап күлүп, анан берген адамдар. Синоним. Бирок бул жерде эч кандай кыймыл аракеттик маани жок. Жөн гана сынаточ, сын сыпат. Андыктан муну өчүрүп таштайбыз дагы биз туура жоопту мактоо, жактоо деп кабыл алабыз. Туура жооп. Кийинкисине өтөбүз. Залим ташбор. Залим ташбор. Булар кандай маани берет? Залим ташбор албетте экөө тең адамдык сапат. Жана ошондой эле экөө тең сын маанисин берип турат. Экөө тең кандай деген суроого жооп берет. Жана ошондой эле экөө тең 100% синоним болбосо дагы мааниси боюнча окшош. Ташбор деген ким? Мээримсиз, бирөөнү аябаган адам. Залим деген ким? Залим дагы мээримсиз, бирөөнү аябаган адам. Бирок бул жерде бир айырмачылык бар. Залим ташборго караганда жогорураак турган мыкаачылык. Ташбор бирөөнү аябайт, ал эми залим болсо аямак тургай андан 5 бетер ага зыян келтирет. Андыктан баягы мээримсиздик боюнча залим ташбордон бир аз жогору турат. Кеттик. Күлүү, жылмаюу. Күлүү, жылмаюу. Синоним. Адамдын маанайынын жакшы болуп турган учурун билдирет. Эми 100% синоним эмес, бирок баары бир мааниси боюнча жакындык бар. Ошол учурда күлүү жылмаюуга караганда бийигирээк турат, курчураак сезим. Жылмайганда мүмкүн жөн гана эки ортубузду жылмайтып гана күлүп коюшубуз мүмкүн. Ал эми күлгөндө баягы жылмайганга караганда бир топ күчтүү сезим менен, бир топ жакшы кубанч менен үнүбүз чыгарып, карткырып күлөбүз. Демек жылмаюуга караганда жогорураак турат. Мүмкүн бул эгер Б, В, Г варианттарында туура эмес, буга караганда алысыраак болсо, ушул жооп туура болушу мүмкүн. Себеби жакындык бар, кыймыл аракет болгондугуна карабастан. Б-га өтөлү. Б. Альтруист ак ниет. Ак ниет ким? Бирөөгө жамандык каалабаган, бирөөгө жакшылык кылууга аракет кылган, жардам берүүгө эч качан жок дебеген адам. Альтруистчи? Альтруист дагы дал ушул ак ниет сыяктуу. Ак ниетке жакын. Экөө дээрлик бирдей, экөө бири-бирине синоним боло алат. Мааниси боюнча окшош. Ошол учурда альтруист ак ниеттен дагы жогору турат. Ал анткени альтруист өзүнүн максаты катары адамдарга жакшылык кылуу, жардам берүүнү максат кылып коет. Демек ак ниеттен дагы жогорураак турат. Мааниси боюнча окшош, жогору турат. Жана ошондой эле ошол мезгилде бул сын сыпат, адамдык сапат. Андыктан бул демек күлүү жылмаюуга караганда жакыныраак экен. Анткени күлүү жылмаюу бул нерсе болсо дагы кыймыл аракет. Андыктан буну алып таштайбыз дагы. Мына альтруистти өзгөчө суроо менен белгилеп коелу. Андан кийин куу түлкүгө өтөбүз. Куу түлкү. Бул экөө бири-бирине толук кандуу синоним. Себеби биз түлкү дегенде жаныбар катары эмес, метафора катары, өтмө маанидеги сөз катары кабыл алабыз. Анткени бизде куу, кытмыр, кытыр адамдарды түлкү дейбиз. Булар сууга барып сугарбай келет. Жашоодо бир өзүнүн жолун таба алат. Куу дегенде ошондой адам. Булар бири-бирине толук кандуу синоним, бирок бири экинчисинен жогору турбайт. Экөө тең салмакта. Таразанын ташын койчу болсок, экөө бирдей абалда турат. Түлкүгө караганда куу күчтүү же кууга караганда түлкү жогорураак турат деп айта албайбыз. Сын сыпат болгондугуна карабастан. Андыктан муну өчүрөбүз. Сараң, март, Г варианты. Сараң деген башында мурдагыда айткандай эле бирөөгө эч нерсе бербейт, такыр бербейт. Ал эми март болсо тескерисинче кол ачык, беришен, жоомарт, эч нерсесин аянбаган адам. Демек булар синоним эмес, бири-бирине карама-каршы маани антонимдер. Андыктан муну сызып таштайбыз дагы. Биз туура жооп катары Б-ны тандайбыз. Ошентип башкаларга караганда А, В, Гга караганда Б жакыныраак туура жооп болуп саналат. Мына ошентип бүгүн биз сиздер менен бир нече аналогиялык окшоштуктар боюнча мисалдарга талкуу жүргүздүк дагы, ошону чечмелөөгө, түшүндүрүүгө аракет кылдык. Албетте аналогияларды чечмелөөдө эң негизгиси тажрыйба, аракет гана талап кылынат.
анан калганы бара бара өз жолуна салынат. Себеби көбүрөөк талкуулап, көбүрөөк чечмелей берчү болсок, кийин биз билимге ээ болуп калабыз дагы, азыркыдай болуп майдаланбастан, ызылдабастан бир көз караш менен карап туруп эле, мунусу буга караганда жакыныраак экен деп кыйналбай табууга үйрөнүп калабыз. Албетте, көпчүлүк учурда аналогиялык байланыштардын жардамында табууга, ошонун негизинде үйрөтүүгө аракет кылышат. Албетте, бир нече 15-тен 20-га чейинки байланыштарды өздөштүрүүгө аракет кылышат. Маселен, антонимдик байланыш, синонимдик байланыш, предмет жана анын кызматы, адам жана анын кесиби, бүтүн жана анын бөлүктөрү жана башка нерселер менен түшүнүүгө аракет кылат. Бирок ага караганда, менин жеке көз карашымда, аналогияларды мүмкүн болсунча туура талдап, талкуулап чечмелегенде биз жакшы тажрыйбага болобуз дагы, кийин жыйынтыгында жеңил табуунун жолуна түшөбүз. Демек, көп сүйлөп койгон болсом, кечирим сурайм. Жетпей калса, кийин жеткирүүгө аракет кылабыз. Жана ошондой эле, эгер сунуш пикириңиздер, түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, комментарийге жазып калтырып коесуздар деген ойдомун. Кийинки сабактан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.